Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Варикоз артынан жабыркаган бейтаптарга зарыл болгон маалыматтарды бере кетейин. Оору бизге эки түрдүү азап берет. Биринчиси ал оору бизде бар экендигин улам эстеп эле кыжаат болуп турабыз. Экинчиси болсо дайым кыйнабаса дагы кээде өзүн көрсөтүп, оору, кычышуу өңдүү белгилери менен жана башка белгилер менен өзүн көрсөтүп турат. Анан биринчи кылышыбыз керек болгон иш албетте кайсы оорудан жабыркасак ошол дарыгерге баруу, флеболог дарыгерге барышыңыз керек болот жана анын айткандарын дыккат аткарышыңыз шарт. Бул сиз аткарышыңыз зарыл болгон биринчи нерсе. Муну эми көпчүлүгүңүздөр эле билип калдыңыздар. Анан негизи бизде эки түрдүү кан тамыр бар: артерия жана вена. Негизгилери ушулар. Анан артерия аркылуу бизге кычкылтек жеткирилет ткандарга, клеткаларга. Анан көмүр кычкыл газы вена аркылуу кайра кайтат. Вена менен артериянын айырмасы: артерияда басым жогорураак болот, анткени ал жүрөктөн басым менен чыгат. Венада болсо басым азыраак. Ал жерде клапандар бар, жардам бере турган, бирок толугу менен күч кубат бере албайт. Ошондуктан ошол вена кан тамырларга жардам берсин десеңиз, булчуңдарыңызды иштетип, дайым кыймылда болушуңуз керек болот. Бирок көп убакыт тик туруу дагы жакшы эмес. Эми кайсы жерлерде варикоз болот, ошону дагы айтайын. Негизинен буттарда, анан геморройдагы варикоз болот, анан эркектерде варикоз болот. Эгерде сиздин бооруңуз начар иштей турган болсо, кызыл өңгөчүңүздүн веналарында дагы варикоз пайда болуп калат. Негизинен ушул жерлерде пайда болот, анан башка жерлерде деле сөзсүз түрдө болушу ыктымал. Анан сөзсүз түрдө күрөшүш керек болот. Биринчи кезектеги айткым келген сунуш: ачуу нерселерди жегени болбойт, анткени алар организмде аш жасоону кармап, венага андан бешбетер күч келтирет. Андан кийинки сунушум: шириндик дагы жегени сунуштабайм, анткени ширин нерселер ачча салмактуулукка себепчи болуп, салмак канчалык көп болсо, венага ошончолук көп басым түшөт жана кыйынчылык дагы да артат. Анан парга түшкөнү сунуштабайм. Пар өтө пайдалуу нерсе, бирок варикоздон жабыркагандарга эмес. Анан дагы алкоголдук ичимдик дагы сунушталбайт. Ал дагы кан тамырларга терс таасирин тийгизет. Негизги тыюу салынчу нерселер ушулар. Анан эми сизге пайдасы тийиши мүмкүн болгон сунуштар: мисалы, чеснок жеп турсаңыз өтө жакшы болот. Ал бүтүн организмге, боорго, анан кан тамырларга деле оң таасирин тийгизет. Азыктардан мүмкүн болушунча жер жемиштерге көбүрөөк басым жасаган жакшы болот. Анан жатып алып, бут велосипед кылдырып, бут эки жакка кылып, ушундай көнүгүүлөрдү жасап туруу дагы варикоздор үчүн өтө пайдалуу. Массаж кылдырган жакшы эмес бутту, эгерде варикозуңуз бар болсо. Анан чулки деп коет, ошол бутка кие турган ушундай кийимдерди ошол медициналык аппаратуралар саткан жерден алып, атайын варикоздор үчүн болот. Ошолорду кийип жүрсөңүздөр жакшы жардам берет. Анан бийик така дагы жакшы эмес. Бир аз кең кийим кийсеңиз өтө жакшы болот. Негизинен ушул сунуштарды айткым келди. Ушуларды аткарган аракет кылыңыздар, эгерде сиздерде варикоз бар болсо. Анан эң ушул зарыл сунуштардын бири бул боорду бышыктоо. Бооруңуз начар иштесе дагы варикозуңуз андан бешбетер күчөйт. Андыктан куркуманы ичип туруңуз. Расторопша деген чөп бар, аны дагы ичип турсаңыз болот. Таблетка түрүндө дагы бар. Анан селдере деген чөп бар, билесиздер. Ошону салатка кошуп жейсизби, же өзүн жесеңиз деле болот. Чеснокты да айтып өттүм. Куркума деген бар, билесиздер. Аны дагы өзүн чай кылып ичсеңиз болот, башка нерсеге кошуп ичсеңиз дагы болот. Ушулар боор үчүн өтө пайдалуу. Өтө саналып өткөн бардык сунуштарды жазып алсаңыз, андан дагы жакшы болот. Сөзсүз түрдө аткарышыңыз керек.